Эфирибиз өзгөчө табитибиз ачылып, тамактын жыты келе баштады. Таң эрте сонду. Ооба. Бизде конокто ашпозчу бар, азыр болсо таттуу даамдарды чогуу биргеликте жасайбыз, Ооба, урматтуу эле көрүүчүлөр, бир гана өзү бир жерде, мисалы бир ресторан, кафе ресторанда да жасабастан, сиз кааласаңыз үйүңүзгө да чакырып алып жасай турган биздин ашпозчу Мухтар Байзаков биздин конокко келди. Азыр биргеликте тамак жасайлы деп атабыз. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Кутман менен. Саламатсыздар. Ашпозчулардын таңы кантип башталат? Ашпозчулардын таңы кадимкидей эле адамдарга окшоп баарыбыз эле таңкы тамактан баштайбыз. Баарыбыз эле бирдей тамактанып жүргөн каша, жумуртка куруп, омлет жасап, ошентип анан эртең менен канчалык даамдуу тамак, мындай күчтүү энергия бере турчу тамак жесек, ошончолук адам киши өзүн жакшы алып жүрөт. Бирок ашпозчулар аз тамактанышат деп коет го, ушул чынбы? Ашпозчулар ооба, аз тамактанышат. Алар анткени тамак жасап аткан убагында эле жытына тоюп калышат, келбетине тоюп калышат, ошентип даамдап атып, ар кайсы нерселерди остеп атып эле тоюп калышат. Андан кийин дасторконго отурганда азыраак жеп калышат, Ооба. Ооба, четинен эле ошо остеп эле коюшу мүмкүн. Сиз бүгүн бизге бир салат, андан кийин эмне жасайын деп келдиңиз? Бияктан фруктовый композиция бар. Фруктовый композиция. Мөмө жемиштерди кантип кесебиз, Анда келиңиз, дароо эле сизге кезекти берели. Сиз жасай бересиз, анан биздин берген суроолорубузга дароо жооп берип турабыз. Салат эмне деп аталат? Биздин салатыбыз тооктун төш эти, карамельный жанакы бал бар составында. Биякта атайын Японияда жасалган соустар бар. Бул унаги соус менен жаңгактан жасалган соус бар атайын. Өзүм экөөнү аралаштырып, жакшы рецепт ойлоп тапкам. Ошондо бул бал менен аралашканбы? Бул салат. Соус курамында бал бар, жанакы жер жаңгактын эмелери бар. Майдаланган, жана майонез менен аралаштырылган да. Аябай даамдуу соус. Силер азыр карап тургула, мен азыр муну аралаштырып Япониядан дедиңиз, атайын Япониядан келеби же ошол япон рецепттери менен жасалабы, кандай болот соус? Япон кухнясында бул соус аябай көп пайдаланылат. Жанакы баарыбызга белгилүү суши роллу деген тамактар бар. Ошол тамактарга ушул соус колдонулат. Унаги соустан башка мицукан деген соустар бар, атайын даярдалган. Аларды салаттарга колдонбойбуз, бирок мен ушул соусту ушул салатка өзүм даамдап көргөм, как дегустация катары. Мага аябай жаккан. Ошо азыр жасап көрөйүн деп чечтим. Бул как өзүмдүн авторский салаттардын арасына кирет. Биз бул соусту тооктун төшүнүн үстүнө куюп койдук да, бирок бул телегөрүүчүлөрүбүз көрбөй калды. Тооктун төшү куурулганбы же бул кандай болуп калган? Тооктун төшү куурулган. Булардын составында индийский эме бар, специя бар, карри деген. Жана жаңгак бар, жер жаңгак. Жер жаңгак жана оливка майы менен куурулган. Өзүнчө кууруп даярдап алабыз, анан бул соусту үстүнө куюп аралаштырабыз. Салатты жасап бүткөндөн кийин дагы биз рецептин айтабыз, Бул чөп чарылар эмне деген чөп чар? Бул чөп чарылар заманбап чөп чарылары. Бул чөп чарынын аты фризе деп аталат. Бул чөп чарынын аты руккола деп аталат. Аябай даамдуу чөптөрдүн катарына кирет. Экөөнү бириктирип, аралаштырып туруп, кесеспи кандай болсо оливка майы менен аралаштырып, кичине туз кошуп аралаштырып, үстүнө коебуз да. Ошондо этти чөп менен чогуу жегенде өзгөчө даам берет аябай. Анда жасай бериңиз, аралаштыра бериңиз. Канча жыл болду ашпозчулукту аркалап жүргөнүңүзгө? Мен 10-жыл болуп атат. 10 жыл болуп атат. Бул кесипти өзүм тандап алгам, анткени кичинекей чагымда эсимде, апам тамак жасап, столдун үстүнө тамак жасап отурганда мен өзүм мындай жанына келип, жардам берип, мага кызык болчу да ушунда камыр жайып, эт турап, ушинтип ошондон кийин өзүмө мындай пайда болду да, мен тамак жасагым келет дегенчи. Анан кичинекей кезде интернет деле жок болчу да. Телевизордон ушундай ушул таңкы маанайга окшогон эмелерден ашпозчуларды көрүп калчумун. Ошо кыялданышымын карап. Ошо менен чогуу убакыт өткөн сайын өзүмдө дагы мындай кызыгуу пайда боло баштады. Ошого жараша дагы мындай өзүмдө шыгым бар экен көрсө мындай кийинчерээк уже мен өзүмдүн
чыгымды уже мен сезе баштадым да үйдөн эле. Негизи эле мырзалардын баарынын эле шыгы бар окшойт да. Мисалы айтып коет го, айымдарга караганда мырзалар ашканада мыкты болушат депчи. Мисалы тамакты аябай даамдуу жасашат да. Анан негизи эле мырзаларга мындай дарамет кандайча берилген? Сиз да ушуну байкайсызбы? Айымдарга караганда мырзалар даамдуу жасайт. Ошондой сөз бар да, сиз менен кошулам. Анткени билбейм, ошо мырзалар кухняда жүргөндө мындай өзлөрүн кармап жүрүшөбү билбейм. Аял кишине кухняда жүргөндө мындай өзүн мындай жоготуп ары жака басып кетип, бери жака басып кетип, там ашык сөздөрдү сүйлөшүшү мүмкүн, там бирок даамдуу жасалат дегени баары айтат, бирок аял киши деле жакшы жасайт. Аял киши деле жакшы жасайт. Анын просто секреттерин эметип коюш керек да. Анча-мынча секреттерин эле ачып койбосок, бирдей эле жасалса болот. Бирок элдин оозунда сөз бар да, эркек киши жакшы жасайт деген. Биз азыр аралаштырдык, эми чөп шарды аралаштырдык. Чөп шарды жөн эле кооздоп коебузбу же чогуу салат менен бул татым менен кошо жейбизби? Чогуу жесе болот. Чогуу жесе болот, атайын. Кээ бир ресторандарга барганда эмнеге ушул салынып келген салаттын эч бир мисалы салынган идишке эчтери тийбептир десе көрсө, моментип кадимкидей эле салфетка менен арчып коет экен. Биздин карлардагыбызга табитин бузбаш үчүн биз ушинтип таза бергенге аракет кылышыбыз керек. Анткени өзүбүз деле кафелерге, ресторандарга барганда канчалык тамак таза көрүнүп, даамдуу көрүнүп, келбеттүү көрүнүп турса, баардык эле адамдар жегиси келет. Ана сиз айтып калдыңыз, биз мисалы кайсы жерге буйртма бербесин, ошол эле үйгө же бир кеңсеге же тоого же көлгө иши кылса, кайсы жерге буйртма берсе, чогуу барып, ошол жерден тамакты жасайбыз дедиңиз. Ошондой кызматтарыбыз да бар дедиңиз. Качан ал идея сизде пайда болду? Жана канча болду бизге келгенине? Бул идея негизи 3 жыл болду. Ушул үйлөргө барып, кардарларга кызмат кылыш үчүн. Бул азыр аябай керектүү иш болуп атат, анткени кыргыздарда той көп болот эмеспи үйүндө. Ошого жараша биз өзүбүздүн уюмубузду түзүп алганбыз, выезд групп деп. Ал эмеде группада бизде ашпозчулар бар, идиш жугучтар бар, жана официанттар бар. Ошентип тойго келебиз, башынан аягына чейин баарын тазалап, жууп, столдун үстүнө баарын жайып, болушунча келбетин чыгарыш үчүн, чтоб ар бир кишиге келген коноктору таң калтыра турчу стол болуш керек да. Биз ошо кардарларыбызды уят кылбаганга аракет кылабыз. Жакшы. Биздин бүгүнкү темабыз кардарлар болуп атат. Сиз жасай берсеңиз болот. Сиз жасай бериңиз. Анан кийин кандай сиздер кардарларды кантип өзүңүздөргө тартасыздар, кантип кармап каласыздар, көңүлүн кантип аласыздар. Анан кийинкисинде дагы сиздерди буйртма бериш үчүн эмне кыласыздар? Кардарлар менен мисалы байланышып каласыз. Мен сизге чаламын, мага ушундай керек болуп атат. Мисалы үйгө 50 кишини тосуп атамын деп калганда сиз кантип сүйлөшөсүз? Жана кандай кетет ушул процесс? Мен кардарлар чалышат ушундай. Сизди көрүп калдык, угуп калдык, ушундай туугандарым сиздин столуңузду көрүптүр, жумуштарыңызды көрүптүр. Бизге сизде маалымат кылышты. Биз ошо сизден кеңири маалымат алалы дедик элек. Ошо сиздин эмеңиз кандай деп билишет да. Мисалы менден эмне кетет, сизден эмне кетет, эмне кылсам болот, кандай кылсам болот, мага ушундай аябай деле кымбат эмес, аябай деле арзан эмес, мындай орточо продуктлардан жасалган эмеге стол кылыш керек дейт. Анан мен айтам, кымбат менюда бул тамактар бар, арзан менюда бул тамактар бар. Меню менде кеңири жайгашкан, аларга WhatsApp аркылуу жиберем. Вот көрөңүздөр эже. Азыркы заманбап Instagram сайтында мен өзүм поштам бар. Аларды көргөзүп коем, эже ушундай. Ошоктан көрүп тандасаңыз болот. Менин ушундай тамактарым бар. Ал жактан сизге жаккан салаттарды, жаккан тамактарды мага жиберип коюңуз. Мен ошолор боюнча сизге жасап берем деп айтам. Кээ бир кишилер билген боюнча мага илгеркиче эле тиги фунчоза менен мага тиги оливье эле жасап койчу дейт. Эжеге айтам, эже бул илгерки кухняга тиешелүү болгон үчүн сиз өзүңүздүн конокторуңузга уят болуп калышыңыз мүмкүн. Анткени мындай
эски тамактар көрүлө жүргөн салаттар сөзгө калышыңыз мүмкүн. Мен ошондойлорду көп кездешем да. Көбүнчө кардарлар азыр эмеде. Мисалы, кардарларга сиз жасаган, мисалы, сиздердин тейлөөңүздөр же болбосо сиз жасаган даамдар жакпай калды дейли да. Андан кийин мына ошондой учурда пикир келишпестик болуп кетет. Анан кырдаалдан кантип чыгыш керек? Мисалы, тейлөөчүлөр кантип кырдаалдан чыгасыздар да? Мисалы, ошол эле идиш жугучтар болобу, ошол эле официанттар, тейлөөчүлөр болобу? Алардын жоопкерчилигин мен өзүм мойнума алам. Анткени өзүм аларды башкарып жүргөндөн кийин аларды башынан аягына чейин өзүм үйрөтүп, өзүм неметкем да. Жогорку деңгээлдеги тейлөө, Азыр пока эмет элек. Андай боло элек, Андай боло элек. Болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Демек биздин салатыбыз даяр болдубу? Даяр болду. Салатыбыздын аталышы тоок эти, бал менен, жанакы унаги соус менен жасалган, жанакы үстүндө фрезе менен руккола, оливка маслосы менен заправить этилген. Ушундай салат. Аталышы тоок этиби? Аталышы кандай болуп калды ушунда? Кыскача аталат, мисалы, оливье деп аталат, же болбосо цезарь деп коет, же болбосо дагы бир ушундай салаттар бар, китайский салат деп коет. Бул салаттын аталышы кандай болуп калат ошондо? Бул салаттын аты Малибу деген салат. Малибу деген салат даяр болду, урматтуу көрүүчүлөр. Мына эфирде түз эфир аркылуу сиздерге азыр өзгөчө салатты даяр кылды. Албетте биз буну даамдап көрөбүз, Эми ооба, мөмө жемиштерден Андан кийин мөмө жемиштерди алып келдиңиз. Чогуу даамдайбыз, Өзгөчө буну кесүү жана бул мөмө жемиштерди кантип мисалы сунуштаса болот, кантип жакшы кооздосо болот деп. Мөмө жемиштерди көбүнчө менин кардарларым мага айтышат. Конокторум келгенде мөмө жемиштер столдун үстүндө ушундай бүтүн бойдон турушун каалайт. Андан кийин экинчи тамак берилгенден кийин мөмө жемиштерди кухняга алып келишип кестиришет да. Чтоб мындай биринчи, экинчи тамагын жегенден кийин как десерт катары жегенге аракет кылышат. Ошо азыр кесүү процессине өтсөк. Азыр бул кесүү ыкмаларынын аябай көп түрлөрү бар. Анан айрыкча азыр баягы бат кесе тургандагы мындай буюмдар чыгып калды го, Мындай кесип койсоң эле дароо кесилип калат, анан алардын формасына келип калат. Сиз андай менен кеспейсиз, кадимки эле бычак менен кесесиз. Кол менен кескен эң кооз болот. Ал машинка кескендер, алар салатка кескендер ушундай да. Мисалы, коноктор келгиче буну, мисалы, ушул жер жемиштер, мөмө жемиштерди канча саат мурун даярдап коюш керек? Муну эртерээк даярдап койсок болот. Жууп эртерээк даярдап койсок болот. Анткени көрүнүшү жакшы эмес болуп калбайбы дейм да? Жок. Мен ошол жактарды дагы мен өзүм мойнума алам, анткени столдун үстүндө аябай кооз көрүнүп туруш үчүн буларды эртерээк даярдап коюш керек да. Өзгөчө башкача кооздук менен, башкача чеберчилик менен кесип атасыз. Колуңуздагы бычагыңыз чоң экен, бирок анысына карабастан бир кичинекей бычак менен кескендей эле кесип атасыз. Бул баягы күндөн күнгө кылган тажрыйбадан го дейм, Ооба, бул нерселерди ар кайсы ресторандарда үйрөнгөнбүз. Ар кандай шеф-поварлар менен иштегем. Анткени мен өзүмдүн максатым мындай болчу. Бир ресторанга кирип иштесем, аякта эле иштеп жүрө берсе, ашпозчу ошактын тамагын эле үйрөнүп калат. Мен өзүмө максат койгом, бир ресторанга киргенден кийин аякта көп убакыт иштебешим керек. Аяк менен келишим түзүп алам, биринчи. Мончо убакыт иштейм, мончо убакытка чейин. Анткени канчалык көп ресторандарда ашпозчу иштесе, ошончолук тажрыйбасы опыту көп болуп, тажрыйбасы көп болот. Азыр кайсы ресторанга барба, сен диплом менен, сертификат менен аларды таңкалдыра албайсың. Анткени ашпозчулардан сурайт: "Сен мени таңкалдыр, эмне жасай аласың?" деп айтат да. Колуңан эмне келет дейт. Сен мага кагаздын кереги жок дейт. Мейли кагазың менен сен жакшы окуп турсуң деп айтышат да. Мен өзүм кесиптик лицейди бүткөм, 10-чу лицейди. Аяктан кызыл диплом менен 4-чү разряд высший менен бүткөм. Аны азыр эч ким карабай эле. Сен эмнени билесиң дейт, Сен эмнени билесиң, мени таңкалдыр дейт да, как дегустация катары. Бул эмненин формасы болуп калды ошондо? Ошондо бул азыр мен сизге дагы экинчисин жасап берем. Бул
азыр өзүнчө бир композиция бул. Мухтар мырза учурда үйлөнө элек, анан кийин негизи эле кийин үйлөнгөндөн кийин үйдө тамак ашты негизи ашканага ким аралашат, тамак ашты ким жасайт? Тамак ашты ооба менин келинчегим жасайт, анткени аял киши болгондон кийин баардык аял кишилер тамак жасаганды билиш керек. Ошого жараша билбесе мен өзүм үйрөтүп коем. Үйрөтүп коюш керек да. Анан сиз мисалы ошол өмүрлүк жарды тандоодо дагы ошол жагына көбүрөөк баа берсеңиз керек, Тамак жасай аласыңбы, кандай тамактарды жасайсың деп. Кичинекей майда барат нерселердин баардыгы тең сиздин көзүңүзгө мындай чоң нерсе болуп көрүнөт да, сиз аралашып калгандан кийин, жасатып үйрөтүп койсо болот. Анткени мен кетип калсам өзүнүн жанын кантип багат, өзүнүн курсагын тойгузуш керек. Үйрөтүп коюш керек. Тамагы даамдуу болбой калса, жамандабаш керек, мактап коюш керек. Мактай эле бериш керек, Жок. Эми минустарын айтып коюш керек, оңдоп коюш керек да. Муну мындай кылып койсоң болмок депчи. Жамандаган сайын адамдын көңүлү түшүп, уже эмки тамак жасаганда мындай көңүлсүз жасап берип койсо, сага да жакпай калат, может уруш чатак чыгып кетет. Мактай берсе анан мен жакшы жасайт экенмин деп андан ары үйрөнбөй койбойбу анан? Көрсө мен жакшы жасайт турбаймынбы деп. Ошо мактап койсо, мындай ага как стимул катары мындай. Муну дагы мындай кылып койсоң, мындан да өзгөчө болмок экен деген сыяктуу кылып коюш керек турбайбы? Ушундай сыяктуу жагымдуу сөздөрдү айтыш керек турбайбы? Ооба, бул жакта өзүнчө эле искусство болуп атат. Бул жакта биз көрүп, мына алманы кескенде дагы өзгөчө кесип, буну кандай кылат экен десе көрсө, аккуу болуп кетет окшойт менимче. Мына. Айжан көрдүңүзбү? Аккуу экен. Жана сурап аттыңыз эле, бул эмненин формасы деп, мына кадимки эле аккуу көлдө сүзүп бара жаткан, буну бузгуң да келбейт, жегиң да келбей калат экен, бирок кооз болгондо. Суктанып эле карап тургум келет, Аябай назик иштеш керек, анткени алмасын калышы мүмкүн. Анан алманын өзгөчө бир сортторун тандаш керекпи ушул кезде? Мисалы, кээ бир алмалар жумшак болот, кээ бирлер катуу болот, кээ бирлер кескениңде балким ошол формасы чыкпай калышы мүмкүн. Ооба. Болушунча бияка катуу алмаларды эмеш керек да. Анткени кескенден кийин алар кичине ийилип, келбетин өзгөртүп коюшу мүмкүн. Мисалы, бул бананды дагы сатып алууда, банан дагы анча бышай элек болуш керек да. Мисалы, карайып кетпеш үчүн, мисалы, конок келгенче биз дасторкондун үстүнө буну деген 2 саат мурун, балким 3 саат мурун коебуз да. Баардык нерсени анча бышай элек катуусун тандап алыш керек экен, Болушунча катуусун жанакы эң жакшынакай келбеттеги жемиштерди тандап. Аккуунун сөлөкөтү даяр болду, мындай кооздук, Анан буйрутма бергенде, мисалы, үйгө буйрутма бергенде мындай учурлар болобу? Мен ошол эле мөмө жемиштерди өзүм алышым керек. Мен өзүм алсам, ошол сиздер айткан тамак жасап бере аламын деп. Же жоңура айтып коесуздарбы мага бул керек деп. Ошол жагын жакшы белгилеп кеттиңиз. Мага кардарлар чалганда мен өзүмдүн көп кардарлар ошол жагын жактырышат. Анткени заказ кылып ачканда мага айтышат, кандай продукт алайын, эмне кылайын дегенде, кардарларга айтам, сиз ал жагын көп ойлонбой эле коюңуз. Анткени менин өзүмдүн базарда жерлер бар, атайын. Мага арзандатып, келишим баада мага продуктты беришет да. Сиз мага акчасын эле бериңиз. Сатып алышам. Жок, алар менен чогуу чыгам. Кээ бир кардарлар чыкканга мүмкүнчүлүгү болбой калат. Алар акчасын беришет, мен өзүм барып алып, алардын ордуна жакшы продуктлардан алып, аларга мындай жакшы кылыш үчүн аракет кылам. Кардарлар көбүнесе кайсы кухняны каалашат азыркы учурда? Азыркы учурда Европа кухняларын аябай каалашат, анткени азыр Европа кухнясы заманбап учурунда аябай как мода катарында кирип калды уже. Илгерки тамактарыбыз үйдөн жасаса болот. Аларды уже конокторго жасаганга уже мындай эмес да. Бирок сөзсүз түрдө баары бир баягы сыйлуу конок деп анан акырында 5 бармак же болсом беш бармагыбыз ооба жасалат. 5 бармактын канча түрүн жасайсыз? 5 бармактын өзүбүздүн эле 5 бармак эң биринчи орунда турат. Андан кийин 5 бармактын эң жакшы түрү нарын эле 5 бармагы жакшы. 5 бармактын аябай деле көп түрү жок. Түрү мындан таласта гүлчадай жасалат. Талас менен ошо нарындын эле 5 бармагы айырмаланып эле турбаса, анча деле көп түрү жок. Өзүбүздүн 5 бармагыбыз деп калдыңыз. Өзүбүздүкү кайсы болуп калат ошондо? Өзүбүздүн улуттук тамагыбыз 5 бармагыбыз.
ошол өзүздүкү деп нарындык айтылат, Эми нарындыкы 7 областтын арасынан нарындыкы өзгөчө болуп бөлүнөт. Анткени аякта аябай эттүү кылып жасаган үчүн ошактыкы мындай айырмаланып турат да башка областтардан. Ошо нарындыкы деп баары эле билет да. Таластыкын Гүлчатайын жакшы билишет. Билсеңер керек, Камырын, Ооба, камырын. Аякта камыры 4 бурчтук формасында кетет. 5 бармактыкы колго жайылат. Колго жуурулуп, камырды жакшыраак жука болуп, колго жуурулуп, анан жука болуп жайылат, Ооба. Азыр бананды эмненин сөөлөкөтүн? Бананды мындай ар кандай формаларды кесебиз. Кооздук үчүн, Канчалык фруктулар бизде мындай өйдө карап бийик турса, ошончолук кардарларга жакшы көрүнөт. Ана сиздин кийип турган кийимиңизде өзгөчө кыргыздын туусу бар экен. Кыргызстандын желеги. Бул туу баягы балким башка жакка башка мамлекеттерге катышып алган конкурстардан улам келип чыккан эмеспи? Же жөн гана кылып койгонсуздарбы кандай? Кыргыз болгон үчүн өзүбүздүн мындай патриоттук сезимибизди жаныбызга алыш үчүн мындай башка адамдарга, чет өлкөдөгү адамдарга мындай таанылыш үчүн кыргыздын желегин атайын тактырып алгам. Мен кыргыздын уулумун деген белги турбайбы? Ооба. Анткени чет өлкөлөргө көп чыгам мен. Алматыга, Россияга, буйрутма менен аякка көп чыгабыз. Ошактан каяктан болосуң деген сөзгө илинбей, мындай кыргыздын желеги турса, кыргыз жигит экен деп мындай маанилүү ошол жагын эмете алганбыз. Кээ бир учурда болобу мындай мен бир тамакты, ушул тамакты такыр өзүмө жаккандай кылып жасай албадым, эмнегедир окшошпой атат деген учурлар болобу же андай жокпу? Жок, андай учурларга кез элекмин. Бардык тамактар боло берет, Бардык тамактар болот. Колдон келе берет. Колдон келсе бардык тамактарды үйрөнсө болот. Анткени адамдын өзүнүн эмесинен зависит этет. Өзүнүн каалоосунан жасагысы келсе жасайт. Азыр заманбап учурунда эмне бар? YouTube бар. Аяктан карап үйрөнүп алса болот. Кандай кооздук, Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин эфирибиз өзгөчө, сонун өзгөчө життүү, анан кийин албетте табитташа турган эфир болот. Себеби дегенде өзүңүздөр көргөндөй мына түз эфирде биздин коногубуз Мухтар Байзаковдун жардамы менен, Мухтар Байзаковдун кол өнөрчүлүгү деп койсок да болот. Себеби дегенде мен кээ бир учурда ашпозчуларды сүрөтчүлөргө да салыштырып кетем. Булар өзүнчө бир баягы искусство кылып караңыз, ошол эле аккуу, бул кесилгендери дагы жөн кесилбестен биз үчүн бул аябай бир кыйын көрүнөт. Ал эми Мухтар бул нерсени жасап жүргөн үчүн жөн гана кадимки эле күнүмдүк жумушу катары кабыл алат. Ооба. Биз азыр даамдатып көрөбүз, Сизге чоң рахмат айталы. Мухтар, албетте өнөрүңүз өркүндөй берсин, тамактарыңыз көйө берсин, дүйнө жүзүн таң калтырыңыз. Анан биз эми бүгүн баягы темабыз кардар болуп аткандан кийин сизге сиз жасаган тамактардын баардыгын жактырган кардарлар гана кезиге берсин. Чоң рахмат сиздерге. Ийгилик каалайбыз.